берилген бөлчөктөрдү кошойлу. Биринчи 5 кошулган 2,8-3'тү 2 кошулган 8'den 3 деп бүтүн сан менен бөлчөк сандын суммасы түрүндө жазып алсак болот. Демек, мындан бүтүн сандарды кошобуз. 7 кошулган 8'den 3 же болбосо бул барабар 7,8'den 3 деген сан келип чыкты. Аралаш сан. Кийинки 4,9'dan 1 жана 3,9'dan 4 сандарын кошсок, анда биз көрүп тургандай бөлүмүндө 2 сан тең 9 бирдей бөлүмгө келбейт. Ошондуктан мында деле 4 кошулган 9'dan 1 кошулган 3 кошулган 9'dan 4. Мында бүтүн сандарды кошсок 7 кошулган бул жерде бөлчөктүн бөлүмдөрү окшош болгондуктан бирдей. Демек 9 өзү жазылат. Ал эми алдындагы 1 менен 4 кошулат. Демек, бул 7,9'dan 5 деген сан келип чыкты. Аралаш. Эми кийинки 48'den 12, 6'dan 2, 8'den 4 сандарын кошуу үчүн биз жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүмгө келтиргенде биз билебиз 48 6'га жана 8'ге дагы бөлүнгөндүктөн 48 эң кичине жалпы бөлүнүүчү же болбосо 48 болот. Жалпы бөлүм. Бул 3 бөлчөктүн жалпы бөлүмү 48 саны экендиги көрүнүп турат. Демек, биринчи бөлчөктө 12 өзү жазылат, себеби бөлүмү 48. Ал эми экинчи бөлчөккө бөлүмү 48 болуш үчүн биз алымында бөлүмүн дагы 8 деген санга көбөйтөбүз. Демек, 2 көбөйтүлгөн 8. Ал эми үчүнчү бөлчөк 4 көбөйтүлгөн 6 болот. Алымында бөлүмүндө 6 деген санга көбөйтөбүз. Мындан бизде келип чыгат 48 өзү жазылат. Биз билебиз, 2'ни 8'ге көбөйтсөк 16. Бул жерибиз 16. Ал эми бул жерибиз 4'тү 6'га көбөйтсөк 24. 24 менен 16'ны кошсок 40. 12'ни кошсок ага 52 саны келип чыкты. Демек, 52'ни аралаш санга айландырып койсок, 52'ни 48'ге бөлүп жиберсек, анда 48'den 4 деген аралаш сан келип чыгат. Ал эми 5'тен 4, 16'dan 7, 10'dan 2 сандарын дагы жалпы бөлүмгө алып келебиз. Жалпы бөлүмгө алып келсек, демек
Бұл 3 бөлчөктүн жалпы бөлүмү 16 менен 10'дун көбөйтүндүсү болот. 16 4кө бөлүнгөндүктөн 16 эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү болот. 16 менен 4'түн. Ал эми 10 16га бөлүнбөйт. Демек, ал экөөнүн көбөйтүндүсү болот. Же болбосо 160 саны болот. Демек, 160 санын келип чыгуу үчүн биринчи бөлчөктө 5'ти көбөйтөбүз 40 деген санга. Эки бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 40 деген санга көбөйтсөк, анда жалпы бөлүмү 160 болот. Демек, экинчи бөлчөктө 7'ни 10го көбөйтөбүз. Же болбосо 70. Үчүнчү бөлчөктө 2'ни 16га көбөйтөбүз. 16 көбөйтүлгөн 2 барабар. Демек, бул жерибиз 200, а бул жер 32. 32. Мындан келип чыгат 160, 200, 270, 302 деген сан. 302. Демек, уну аралаш бөлчөккө айландырсак, анда 1,160'тан 302'ни 160'га бөлүп, 1,160'тан 442 деген сан келип чыгат, аралаш сан.